Саламатсыңарбы, Мамыр Итечи гимназиянын окуучулары? Мынау шартка таасирге вируска байланыштуу каникул берилип, үйүңөрдө ата-энеңердин алдыда болуп турасыңар. Ошол убакытты туура пайдаланышыңарга көңүл буруп, бир-эки ооз сөз айтмакчымын. Алгач өзүңөрдү, үй бүлө ата-энеңерди ошо грипптен, вирустан сактагыла. Дарыгерлер, класс жетекчиңер айткандардын баардыгын так аткарып, этият болгула. Кудай сактасын. Кудай дүйнө элдерини, Кыргызстанды, ошонун ичинде ушу силерди баарыбызды Кудай сактап, эсен аман жакшы болуп, ушул абалдан чыгып кетели. Эми силерге мынау ушул каникул ичинде убактыңарды пайдалануу, эмне иштерди кылуу жөнүндө бир аз өзүм ойлорумду айтайын. Ушуну кунт коюп угуп, анан өзүңөр бир жазып, дубалга, бөлмөңөргө илип коюп, ошону аткарып жүргүлө. Буюрса мектеп ачылса, анан келсеңер ушу аткаргандыгыңар боюнча билдирүү жасайсыңар. Алгач силерди мен ушу убакытты туура пайдаланууга чакырамын. Бул өзү бир жагынан өтө кымбат учурлар. Силер ата-энеңердин алдыда, үй бүлөңөрдө болгон убакытты ата-энеңерди ыраазы кылууга арнагыла, үй тиричилик жумуштарын аткарып берүүгө арнагыла, көчөгө чыгып жүрүүдөн өзүңөрдү сактагыла. Бул күндөр силерди ичтен күчөйтүрүп, ичтен интеллектуалдык, рухий жактан, ой өрүшү, кругозоруңар жактан күчөйтүрө турган күндөр болсун. Кудай деп тынч аманчылык тилеп, өзүңөрдүн ошол билим даражаңарды, дене боюңарды чыңдашка, ден соолугуңарды чыңдашка, кругозоруңарды чыңдашка арнагыла. Эми анын кээ бир учурларга мен силерге айтып кетсем, биринчиден мына ушул убакытты туура пайдаланып, 5 классыңардан баштап, кайсы класска келген болсоңор, мисалы үчүн 5 класстар өзүнүн классыдагы математика, адабият, жаратылыш, орус тил жана башка кайсы сабак болсо, сентябрдан бери өткөндөрдү сөздүгүңөр бар, конспектиңер бар, китебиңер бар, ошолор боюнча АМдеги кайталоо деген теманы пайдаланып иштеп чыккыла. 6 класстар 6 классты сентябрдан беркини ошондой китеп, конспект, негизги жерлерин алып күндө иштеп чыккыла. 6 класстан айырмасы эми 6 класстар 5теги кээ бир негизги өткөндөрүңөрдү дагы эстеп, ошолорду кайталап өздөштүрүп чыгууга туура келет. Ошентип 7 класс 5 менен 6-ны, 8 класс 5, 6, 7-ни, 9 класс 5, 6, 7, 8-ди, 10 класс астыдагыларды, 11 класс 5тен 10го чейинкилерди ошол ар бир предмет боюнча өзгөчө кийинки класстарга окууга жардам бере турган өзөктүү негизги темаларды жакшылап өздөштүрүп алышыңарга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ошого көңүл бургула. Силердин сурооңарды көрүп турам. Мисалы үчүн 9 класс бизде 8-7-нин китеби жок дейишиңер мүмкүн. Ошол жылдардагы конспектиңер болушу мүмкүн, илгерки китептериңер үйдө болушу мүмкүн. Такыр болбосо ошо өзүңөрдүн классыңардагы эле бекем өздөштүрүп туруп, жакшы өздөштүрүп алсаңар дагы жакшы болот. Анан бул бир, демек, предметтерди классы боюнча бышыктап, кайталап чыгуу. Муну менимче түшүндүңөр окшойт силер. Эми экинчиси, ошол 5 класстан баштап 6, 7, 8, 10го чейин предметтерде бир 5 өзөктүү нерсе болот. Ал биринчи терминдер, түшүнүктөр, формулалар, эрежелер, аныктамалар. Мына 5 болду. Кайталап айтам. Терминдер, түшүнүктөр, формулалар, аныктамалар, эреже, теоремалар.
мына ушуларды табып чыгып, китепти ачып, биринчи параграфтан баштап астыны чызып, илгери аны класста жасагансыңар, конспект блокнотко жазгансыңар. Ошону кайтадан окуп, кайталап, түшүнүп, анан жасап, пайдаланып койсоңор, мектеп ачылганда анан шыр кетишиңерге өтө жакшы жардам берет. Ошондой эле орус тили, англис тилиден сөздүктөрдү ошондой кылгыла. 5-классыңарда жазгандан баштап да 10-класска чейинкисини. Же жөн эле сөздүктөрдүн китебини, орус тили сөздүк, орусча, кыргызча сөздүк, англисче, кыргызча сөздүктү алып, алфавити боюнча эмес, мазмуну, темасы боюнча сөздүктөрдү түзүүнү өткөн мугалимдериңер ошол сөздүктөрдү пайдаланып, ал сөздүк байлыгыңарды көбөйтүргүлө. Бир эшикке чыгып сөздүк жаттаганыңарда жалпы лекцияда айткан элем, сөздүктү алфавит боюнча жаттабастан, сөздүктү тематика боюнча, багыт боюнча, анан сөздүктүн зат атоочу менен этишини кошуп жаттасаңар, эстеп калышыңарга жакшы болот. Мисалы үчүн, ручка десе, ошону жазуу, китеп десе окуу, жана башка ушу буюмду эмнени, кружка болсо суу ичүү деп этиши менен кошо алсаңар, ошол эсиңерде жакшы калат. Мына бул сөздүк, формула, эреже боюнча мен силерге айттым. Азыр ушу каникул күндөрдө эң чоң кыла турган эмгегиңер мына ушулар болсун балдар. Кайталап айтам, өзүңөрдүн классыңардын ичиндеги сөздүк, термин, формула, эрежени бышыктагыла, андан тышкары төмөнкү класстарга дагы түшкүлө. Анын сөздүгү, блокнотуңар силерде бар. Эми акырында дагы бир чоң иш, мен азыр силерге 1, 2, 3, 4 маселени айттым. Бул чоң иш, бул адабий китепти окуп чыгышыңар. Адабий китептерди кайсы класста, кайсы китепти окууңар керек экендиги Айем китебинин 159 бетиде 1-класстан 11-ге чейин берген. Эми силер 5-11 класстарда кайсы китептерди окушуңар керек экендиги тизмеси берилген. Андан тышкары орус тили, адабият, англис тили мугалимдериңер берген. Андан тышкары ошол Айем китебинин 159 бетте дүйнөгө белгилүү, бүткүл дүйнөнүн балдары окуган 10 дүйнөдөгү эң белгилүү авторлордун китептерини бергенмин. Ал жерде мисалы үчүн Джеймс Барринин Питер Пен, Ридиард Киплингдин Книга джунглей жана башка китептерини мындай үй бүлөңөр менен бирге окуп, орусча, кыргызча чыксаңар эң жакшы болот. Андан тышкары мен баарыңарга дагы бир адабий китептин ичинде дагы бир чоң бөлүмдү айтайын деймин. Манас Семетей Сейтекти үн чыгарып, үй бүлө менен окуп чыксаңар эң жакшы болот. Манас, анан кийин дагы бир чоң китебибиз бар. Бул Чыңгыз Айтматовдун томдор жыйнагы. Көбүңөргө алгансыңар, айтканбыз. Албагандар болсо, ошо бир чыгармасы болсо дагы окуп чыктыла. Эми акырында мына силерде 5-чи бир чоң маселени айтайын. Силер айтышыңар мүмкүн, агай, буга убакытты каяктан табабыз деп. Ошого мен силерге болжолдуу мына Айем китебинин ичинде убакытты пайдалануу деген тема бар. Ошону окуп чыксаңар эң жакшы ойлор, сунуштар айтылган. Ошонун ичинен мен силерге азыр силерге эң пайдасы тие турган кылып бир күнүңөрдү сааттарга бөлүп чыктым. Ушуну эстеп жазып алсаңар жакшы болот. Мисалы, бир суткада 24 саат бар. Ошону сааттарга бөлөбүз. Мындай кылып 7 саат уктагыла. Мисалы, саат 11-12ден уктасаңар, 6-7ге чейин 7 саат болот ушу. 7 саат жакшы уктагыла. Андан кийин чай тамагыңарды ичкенден кийин же алгач мына үй тиричилик ишиге ата энеңерге 4 саат жардам бергиле.
жок алгач сабагыңды кыл десе 7 saat uyku болсо 6 saatты жана мен айткан 5-4 багыт боюнча даярданууга жумшагыла 6 saatты. 7 saat менен 6-ны кошсок 13 болот. Дагы 21 saatыбыз калды. Мен аларды мындай бөлүшүңөргө сунуш берем. Эми 4 saatını үй жумуштарына ата-энеңерге жардам бергиле. Үй жумуштарыга сөзсүз жардам бергиле. Балдар, ата-энеңер силерден разы болсун. Анан эмгек адамдын ден соолугуну чыңдап, акылын өстүрөт. Ошого маани бергиле. Мына 7, 6, 4, 17 saat болду. Дагы 7 saatыбыз калды. Эми 7 saattын 3 saatını эс алып, спорт оюндары, телевидение көрүшкө, интернеттен дагы мынау ошол акыл эсиңерди, кругозоруңарды өстүрө турган бир берүүлөрдү, программаларды көрүшүңөр мүмкүн. Эми мынау 4 saatı калды. Мынау 4 saatыда мындай өзүңөр эс алып, сооптук иштерди кылып, муктаж болгон алдыңардагы адам болсо, же болбосо ошо Кудай деп дагы өзүңөргө кызыгууңар боюнча ошол 4 saatты пайдалансаңар болот. Мына ушинтип баарын кошуп келсек эгер 24 saat келип чыгат. Буларды мисалы үчүн 6 saat сабак кылгыла дегенде, мисалы 6 saat катары менен отуруштан чарчап кетсеңер эгер 2 saat сабак кылып, 1 saat иштеп, мындай алмаштырсаңар болот. Мен жалпы суммасын эсептеп бул жерге жазып чыктым. Мына ошо 6 saatты 2-ге, 3-кө бөлүп иштесеңер дагы болот. Эң башкысы сөзүмдүн жыйынтыгында айтам, ушулардын баардыгыны мындай жакшы көрүп, сүйүп, кызыгуу менен ата-энемдин ыраазылыгы үчүн, мугалимдеримдин, мамлекет элибиздин ыраазылыгы үчүн өзүмдү жакшы инсан болушка даярдап жатам деп жасагыла. Мен силерге оюнга дагы убакыт бөлүп бердим арасында. Мен ойлойм, урматтуу гимназисттер, ушуларды жасап, эң жакшы ушу каникул ичинде ден соолугуңарды чыңдап, ата-энеңерге кызмат кылып, анан өзүңөр билимиңер, интеллектиңер, кругозоруңар бир топ жогорулап, чыңдалып келесиңер деп ойлоймун. Ошентип келсеңер, андан ары биз билим кайгыда Кудай кааласа алыс сапарларга чыгышыбыз жакшы, ийгиликтүү болот. Эсен болгула, ийгилик каалайм.